Түп районунда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күнүнө арналган майрамдык иш-чара болуп өттү. Көл калаасынын кире беришинде жайгашкан Балыкчы шаарында жаңылануулар орун алууда. Кыргыз жергесиндеги көп кырдуу өнөр ээси Кыргыз Республикасынын эл артисти Орозбек Кутманалиевдин 90 жылдык мааракеси белгиленүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде Ысык көл маалымат программасы. Кызматыңыздарда мен Адил Какянов. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун, Минкап мүчөлөрүнүн, президенттик администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин, мамлекет башчысынын облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусунда жумушчу кеңешме өткөрдү. Региондордун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн маселелери президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдери менен тапшырмаларынын жерлерде ишке ашырылуусунун жүрүшү каралды. Ошондой эле региондор алдында турган тапшырмалар менен жакынкы мезгилдеги пландары, жерлердеги тезинен чечүүнү талап кылган көйгөйлүү маселелер талкууланды. Бардык каалоочулар үчүн Кумтөр алтын кенинде экскурсия уюштурулат. Бул тууралуу Кыргызстандын туризмди өнүктүрүү колдоо фондунун президенти Елена Калашникова маалымат жыйында билдирди. Улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинги жана туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, жакынкы күндөрү экскурсия уюштуруп туруу боюнча келишимге кол коюлат. Каалагандар экскурсияга жазылып, кенди өз көзү менен көрө алышат. Мунун баасы болжолдуу түрдө $500 болот деп жатабыз. Балким бир аз арзаныраак болот. Экскурсия бир эле күн болору пландаштырылууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 23-июнда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматынын кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктады. Урматтуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Мамлекеттик башкаруу тутумунда жана заманбап мамлекетти курууда, анын ишин жүргүзүүдө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин орду чоң. Элибизге ыңгайлуу шарттарды түзүү, аларды социалдык жактан колдоо мамлекеттик саясаттын ажырагыс бөлүгү. Мына ошол саясатты жүзөгө ашырууда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер Конституциянын үстөмдүгү, кесипкөйлүк, компетенттүүлүк жана демилгелүүлүк принциптеринин чегинде иш алып барат. Азыркы замандын чакырыктарын жана талаптарын эске алуу менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирүүдө баарына бирдей шарттарды камсыз кылуу, кесипкөй мамлекеттик аппараттарды түзүү жана карьералык өсүү үчүн мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүн жөнгө салуучу бир катар жаңы ченемдик укуктук актылар кабыл алынды. Мындай иш-аракеттер аркылуу Кыргызстандын элине мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга жетишебиз деп үмүт артып турабыз. Мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында кадрларды кызматка таңдоону талапкерлердин кесипкөйлүк жана моралдык адеп-ахлактык сапаттарынын негизинде гана жүргүзүү чоң мааниге ээ. Ошону менен бирге жаңы технологияларды өнүктүрүү шартында мамлекеттик жана муниципалдык кызматты жаңы деңгээлге чыгарууда ар дайым адистердин билимин өркүндөтүп туруу, тажрыйбасын арттыруу жаатында кадам жасообуз талап кылынаарын белгилей кетүү маанилүү. Элдин бийликке ишенимин бекемдөө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесипкөйлүгүнөн, кынтыксыз ишинен, ошондой эле адамдык сапаттарынан көз каранды экенин жакшы билесиздер. Конституцияны жана башка ченемдик укуктук актыларды жетекчиликке алып, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчынын этикасын сактоо менен кызматтык ыйгарым укуктарыңарды ак ниет аткарасыздар деп ишенем. Сиздердин мекенге болгон сүйүүңүздөрдүн жана ак кызматыңыздардын аркасында алдыбызда турган бардык максаттарга бирге жетебиз. Эл кызматын аркалаган ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайм. Карапайым калктын бата тилектерине арзып жүрө бериңиздер. Бардыгыңыздарга чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Өлкөбүздө тынчтык жана өнүгүү өсүү болсун. Мына ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер күнүнө карата Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында кесиптик майрам белгиленди.
Бүгүнкү Кыргыз Республикасы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин кесиптик майрамы Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында да чоң салтанат менен белгиленди. Мамлекеттик башкаруу тутумунда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ролу олуттуу жана маанилүү экени белгилүү. Ысык-Көл районунун аймагында да жүздөгөн кесип ээлери аймактын ар тараптуу өсүү өнүгүүсүнө салымдарын кошуп келишүүдө. Ысык-Көл районунун акими Калыбек Жумадылов майрам ээлерин куттуктап, алардын өзгөчө ордуларын баса белгилөө менен иштеринде ийгилик жараткан бир катар майрам ээлерине сыйлыктарды тапшырды. Ысык-Көл районунун шаар курулушу жана архитектура ушул биздин кызматкерибиз. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин майрамына урматына бүгүн районубуздагы өзгөчө эмгек сиңирген, өзгөчө иш алып барып чачкан районубуздагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын жетекчилерин жана кызматкерлерин чакырып сыйлоо азайымын өткөздүк. Көптөгөн кызматкерлерибизге областтан дагы, облуу өкүлчүлүктөн дагы сыйлыктар тапшырылды. Андан аскары биз өзүбүз дагы ушул райондук муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлерди мотивациялоо максатында Айкөл аттуу жаңы өзгөчө белги медалин жаңы жасап чыктык элек. Ошону бүгүн бет ачары кылып, бүгүн алгачкы ошол 7 адамга бүгүн ошол өзүбүздүн сыйлыгыбызды тапшырдык. Ошол алган сыйлыктар бардыгына куттуу болсун. Учурдан байланып бардык район мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди бүгүнкү кесиптик майрам менен куттуктайм. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин алдына жоопкерчиликтүү милдеттер коюлган. Аны кесипкейлик, абийирдүүлүк менен аткарып, эл кызматында болгон бул адистердин иштери өлкөбүздүн кадамын алгабатып келет. Бүгүнкү майрам күнү сыйлык алгандар мындан ары да өз милдеттерин аткарып, элге чын дилден кызматтарын улай беришет. Урматтуу мамлекеттик, муниципалдык кызматтын кызматкерлери, бүгүн сиздерди майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге узун өмүр, асманыңыз дайым ачык болуп, жооптуу ишиңиздерде ийгиликтер коштоп жүрсүн. Бүгүн жакшы майрам экен, маанай тартууланды бүгүн. Бийик биздин администрациянын сыйлыгына ээ болуп атам. Мындан ары да жоопкерчиликти ойлойм күчөтүп, мындан дагы мотивация болду бизге катуу иштеп, өкмөткө салымыбызды кошобуз деп мен ишенем. кызматкерлерин, ушу муниципалдык кызматкерлерди сыйлык менен сыйлашты. Биз кубанычтабыз ушу сыйлык алганыбызга. Жалпы кесиптештерди ушу бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Биз ушу мотивация болду, ушу элибизге мындан да көбүрөөк кызмат кылганга аракет кылабыз. Ар бир кесиптин өзгөчө түйшүгү, кубанычы бар. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин түйшүгү арбын болгон менен элдин ар кандай көйгөйүн чечип, алкоо угуп, ак эмгек кылганы алардын түмөн түйшүктөрүн жеңилдетет. Майрам ээлеринин ар биринин өздөрүнүн алмашкыс ордулары бар экени да талашсыз. Айсел Тилек кызы, Сергей Мишин, Кайбек Жумашев, Атайын кабарлары топтому үчүн Ысык-Көл районунан. Түп районунда да мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күнүнө арналган майрамдык иш-чара болуп өттү. Ага райондук мамлекеттик администрация башчысы баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл аймак башчылары, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер да катышышты. Анда куттуктоо сөздөр айтылып, айрым кызматкерлерге ардак грамоталар тапшырылды. Бул тууралуу кийинки сюжетте. Иш-чарада мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүн өнүктүрүү багытында көп жигердүү аракеттер район аймагында жасалганы айтылды. Белгилүү болгондой, мамлекеттик кызматкерлердин өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымдары зор экени баса белгиленип, аларга район башчысы ийгиликтерди каалады. Келечекте бардыгыңыздар ушу эл үчүн кызмат кылып, жакшы иштеп, ушул жерден эмгек өргүгө, пенсияга чыгып, андан кийин неберелерди, чеберелерди тарбиялап, ушул жакшы, ардактуу эс алып ачып, бактылуу, дөөлөттүү каарлыкты каалаймын. Ал эми өз ишин мыкты билген кесипкөй адис Талдуу айыл аймагынын башчысынын орун басары Нуржан Жанасуулова 15 жылдан бери мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда эмгектенип келет. Жасаган ишине жоопкерчиликтүү мамиле кылгандыгы үчүн аймактык өнүгүү мамлекеттик агенттиктин төш белгиси менен сыйланды. Муниципалдык кызмат чөйрөсүнө бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашуурда кошкон зор салымы үчүн деп Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Жантаев Элчибек Нуржадиевич өзү тапшырды. Мынакей ушундай аябай мага кубанычтамын. Бул мен үчүн аябай бир стимул болот.
мындан аркы дагы ишимди аябай мындай эргүү менен мындан аркы ишти дагы өзүмдү мындай мындан да жакшы иш алып барганга аябай аракет кылып, аябай жакшы иштейм деп эсептейм. Мындай эле жооптуу кызматтарды аткарган район акими Каныбек Адиев 1971-жылы Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Бекжар айылында төрөлгөн. 1988-жылы 17 жашынан Ош шаарындагы текстил комбинатынан эмгек жолун баштап, 1997-жылы мамлекеттик муниципалдык кызматка келип, ошондон бери ар кайсы ишканаларда жетекчилик кызматты аркалап келген. Өткөн жылы конкурстун негизинде Түп районунун акими болуп бекип, учурда алгылыктуу иштерди аткарууда. Эгерде мамлекеттик жана муниципал кызматкерлер жерлерде бүт өзүнүн эмгегин талыкпастан кызмат көрсөтсө мекенибизге, биз келечекте коммуникация өнүккөн күчтүү мамлекетти кура алабыз. Себеби ошол эле баягы күчтүү экономика деген бул өз убагындагы бюджеттин толтурулушу. Бюджеттин толтурушу ар бир кызматкерге ошол байланган да. Ошондуктан мен ойлойм, булардын ичинде албетте бир жагынан жоопкерчилик айынан түшүктүү. Мен мына сөзүмдө дагы айтып кетейин, ушул жоопкерчилик сыймыктын ичинде ушулар ийгиликтер болсун. Негизинен район боюнча жалпы 249 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бар. Алардын 51 мамлекеттик кызматкер болсо, 198 муниципалдык. Ошондой эле 13 айыл өкмөт болсо, 9 мамлекеттик орган. Талант Айдарбеков, Алтынбек Исаев, Ысыкөл жаңылыктары. Балыкчы шаарында социалдык багыттагы көп кабаттуу үй курулуп жатат. Курулуш иштери Ара фондусу тарабынан каржыланып, аз камсыз жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген тургундарга берилет дейт кала башчысы. Ошондой эле шаарга иштөө үчүн келген жаш кадрларды батир менен камсыздоо аракеттери көрүлүүдө. Темага журналист Жанара Сагындыкова токтолот. Бул шаардагы көп кабаттуу курулушу соңуна чыкпай калган имараттардын бири. Шаар бийлиги көп кабаттуу үйдү бүткөрүү аракетин көрүп, эл аралык кайрымдуулук фондторго кайрылган. Араб фонду каржылык колдоо көрсөтүп, учурда 40 батирлүү үй кеңейтилип, 60 батирге айлантылды. Өткөн жылы курулушу башталып, жакын арада толук кандуу пайдаланууга берилмекчи. 5 кабаттуу 40 батирлүү үйүбүз бар болчу. Ошону деген бир Араб фондунун жардамы менен толук бүтүрүп, жакын арада эле уже муктаж элдерибизге толук шарты менен бекер берген турабыз да. Жакында эле комиссияны түздүк. Ошо комиссия баардык келген элдерибизди карап, чынында муктаж болуп аткан үй бүлөлөргө тартуулайбыз деп турабыз да. Андан тышкары дагы бир бүтпөй салынып, Союз убагында курулуп баштап, бирок токтоп калган үй бар болчу. Аны азыр жеке ишкерлерге бердик. Алар да куруп, эртең арзан баада элдерибизге дагы беребиз деп турат. Балыкчы шаарында 53 миңден ашуун эл жашайт. Жергиликтүү бийликке жер алуу үчүн арыз калтыргандардын саны арбын дейт кала башчысы. Мындан улам бул имаратты бүткөрүп берүү менен муктаждыгы бар, үй курууга мүмкүнчүлүгү жок каттоодо турган тургундарга комиссиянын чечими менен берилери күтүлүүдө. Ага улай кызматтык батирлер да каралууда. Бизге жаш специалисттер келбей атат да. Ба келсе айлыгы жетпей, батирге төлөп, анан өзүнө аз калганына байланыштуу көбү келбей атат. Биз ошо азыр 2 батирди бирөө эркектерге, бирөө кыз келиндерге кылып, жаш специалисттер келсе, ошол жерде бекер жашап, ушу бизде шаарыбызга кызмат кылсын деген ойдо медиктерге карап атабыз. Андан тышкары МВД кызматкерлерине дагы ушундай жаш адистерге дагы бул үйдү биз берип койбойбуз. Бул үйдү убактылуу жашаган мэриянын баасында эле тура берет. Бирок бекер акысыз ошол жерге келип жашап, иштегендей кылып шарттар түзөлүп атабыз да. 9 жолдун тоомунда жайгашкан Балыкчы шаарынан кезинде тургундар көчүп кете баштаган. Жыл өткөн сайын шаар жанданып, азыр мындагы үйлөрдүн наркы да көтөрүлдү дешет шаар эли. Өткөн жылдын күз айларында башталган иштин 95% аяктады. Мындан сырткары эл аралык фондтордун жардамы менен шаардагы бул сыяктуу курулушу токтоп, каралбай калган имараттарда салынат дейт жергиликтүү бийлик жетекчилери. Социалдык багыттагы бул батирлер 30 шаар тургунуна бир катар жылга акысыз батир катарында берилмекчи. Жанара Сагындыкова, Сталбек Саманчиев, Сергей Мешенко, Балыкчы шаары.
Климаттык шарты кыйла катаал Нарын областында ушул тапта аба ырайынын жаанчылдыгынан улам жылуулук 15-20 градустун тегерегинде. Табияттын мындай кыялына караганда алдыдагы кыш алдаганчы каардуу болчудай. Ушундан уламбы же мурдатан болжолдонулганбы айтор жылдын суук мезгилине камылгалар облустук деңгээлдеги жыйындын негизги темаларынан болду. Район акимдеринин, тийиштүү мекемелердин жана көмүр казуу ишканаларынын жетекчилеринин катышуусундагы иш-чарада айтылгандар боюнча кийинки материалда. Облус жетекчиси Сабыркүл Ашымбаевдин билдиргендерине таянсак, алдыдагы кышта теңир тоолуктар жалпысынан 116.054 тонна көмүр жагышмакчы. Жана ал өткөн жылга салыштырмалуу 20.000 тоннага көп. Демек азыртан эле кара алтында арбын тартып алуу зарылдыгы өтө чоң. Эгер былтыр ишти алышуусунан аксап көпчүлүктү кыжаалат кылгандыгын көңүлгө түйсөк, бул жолу ага олуттуу маани берилиши башкы талап. Андан калса Нарын эле эмес, өлкөнүн түндүгүн отун менен камсыздаган мамлекеттик көмүр ишканасынын Кара Кечедеги филиалы оңдогон кубаттуу жаңы техникалар менен толукталгандыгы жалпыга жакшы маалым. Учурда мында 85 техника тазалоо жана казуу жумуштары менен алек. Көмүрдү ачуу иштери дагы эле уланып жатат. 1-июлга пландап жатабыз. Жепке, Бишкек жепке жүктөө иштерин баштайбыз. Август айларында Нарын облусунун социалдык жана бюджеттик мекемелерин бүтүрсөкпү деген оюбуз бар. Ошол эле Бишкек жебине жүктөп атканда заодно неменин Нарын облусунун керектөөчүлөрүнүн керектөөсүн камсыздап берели деген оюбуз болуп атат. Эске салсак, Кара Кече ишканасы жайгашкан Кабак жана Агулак бассейндеринде дагы 20-га жакын субъект отун өндүрөт. Андыктан эмгек туура уюштурулса, көмүр үстүндөгү теңир тоолуктардын кышка камылгалары кабилтең эле болчудай. Антели десек, теңир тоо аймагында көмүр ташууга ылайыкташтырылган унаалар саналуу гана. Ушуну негиз кылган Дубан башчысы буга отун өндүргөн ишканаларды жана жерлердеги отун кампаларын кол кабыш кылууга чакырды. Бул ишке ашса, кара алтын баасы да азбы көппү ылдыйламак. Нарын шаарыбызда жалпысынан 16 топ база бар экен. Топ базалардын эгелеринде унаалары жетиштүү, тиешелүү техникалар толук камсыздалган техникалар. Август айына чейин биз толук топ базаларды толтуруп алсак, кыштын күнү бизде эч кандай проблема болмок эмес. Ал тендерди күткөндө уже биз сентябрь-октябрга чейин чозулуп кетиши күтүлүп атат да. Баа демекчи, жакында эле чыккан жеринде бир тоннасы 1445 сом деп белгиленди. Ошондо Кара Кечеден Нарын шаарына алынып келинген көмүр 3800-4000 сомду чамаламакчы. Мындай көрүнүштө бюджеттик мекемелердин чыгымдары өсөөрү турулуу. Нарын облусунун саламаттык сактоо мекемелерине жалпысынан ушул кыш мезгилине 1715 тонна көмүр керектелет. Анын пландалган акча каражаты 5.354.000 сом болуп эсептелинет. Былтыр тоннасын канчадан болот? Орточо эми где-то бир 3,5-3,5 тегереги болду жеткирилгени менен. Ошондой эле кышка даярдыктардын чектеринде электр кубаттуулугун үнөмдүү пайдалануу, жолдорду оңдоп түзөө, демөөрчүлүк көрсөтүү, кеңири жайылтуу сыяктуу жагдайлар да унутта калбады. Антсе да баарына убакыт өзү тараз эмеспи. Улутай Курбанкулова, Сергей Мешенко, Ысык-Көл маалыматтык кызматы үчүн. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборлору жарандарга акысыз негизде консультациялык укуктук жардам көрсөтүү үчүн мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу алкагында түзүлгөн. Ысык-Көл облусунда акысыз укуктук жардам берүү акциясы жүрүүдө. Курамында юристтер, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам тутумундагы адвокаттар, мамлекеттик кызматкерлерден турган топ жарандардын суроолоруна жооп беришти. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борбору акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборлорунун ишин координациялайт. Азыркы учурда бүткүл республика боюнча Юстиция министрлигине караштуу 33 акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборлору иш жүргүзүшүүдө. Ысык-Көл облусунда өткөн акцияда жарандар адам укугуна байланышкан суроолордон тарта, жер, алимент өндүрүү боюнча суроолорун беришти. Юстиция министрлигинин түзүлгөнүнө 95 жыл болгондугуна жана астыда келаткан юристтер күнүнө
карата ушу USAID укуктук булагы Проондун проекттин алкагында биз акысыз укуктук жардам көрсөтүү боюнча иш-чараларыбызды өткөзүп атабыз. Бул акцияда бизде мамлекет кепилдеген юридикалык жардам тутумунда турган адвокаттарыбыз, мамлекеттик нотариустарыбыз, соцфонддун адистери, юридикалык клиниканын студенттери катышып, калкка консультацияларды акысыз көрсөтүп келип атышат. Көбүнчөсү элдин кайрылган маселелери жер үлүш боюнча көп кайрылууда, айрыкча никеден ажыратуу, алимент өндүрүү боюнча жана ар түрлүү укуктук маселелер боюнча кайрылып атышат. Скол юридикалык институтунун юридикалык клиникасы бул биз деген СК ГГЮК менен тез жана жакын иштешебиз. Анткени биз юридикалык клиника бекер консультацияларды беребиз биздин жарандарга. СК ГГЮК менен жакын иштешебиз. Юстиция министрлигинин мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борбору USAID-тин биргелешип башкаруу программасынын колдоосу менен түзүлгөн. Калкка акысыз маалымат берүүдө алыска айылдарга чейин барышып, элдин суроолоруна жооп берип келишкен. Акция бүгүн 23 июль күнү саат 10:00 башталып, 16:00 чейин суроолорго жооп беришти. Бизде ушу гражданский иш каралып аткан. Ушу мектептеги гражданский иш. Анан ошол боюнча консультация алганы келгенбиз. Аябай жакшы канагаттандык. Жакшы адвокаттар түшүндүрүп берди. Биз ыраазы болдук. Ошон үчүн ыраазылыгыбыз ошо билдирелик деп. Жеке адвокаттарга акча төлөп, ушундай акысын төлөп неметкенге аз камсыз болгон үй бүлөлөргө абдан кыйынчылыкты туудурат. Аз камсыз үй бүлөлөргө, жакын үй бүлөлөргө, майып адамдарга, мөөнөттүү аскер кызматкерлерине, өзгөчө оор кылмыш кылган адамдарга мындай акы төлөп жеке адвокат жалдаганга мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошондуктан азыр Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу мамлекет кепилдеген юридикалык жардам ушундай атайын бекер жардам көргөзүлөт. Соттук процесстерге катышат, доо арыздарын түзүп берет, бекер юридикалык консультация кылып бекер жардам берет. Ошонун бар процесстерге бекер. Бул мамлекетке абдан керектүү, зарыл керек деп мен эсептейм. Белгилеп кетсек, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1993 жылдын 24-июндагы номер 272 токтомуна ылайык Кыргызстанда юристтер күнү июнь айынын акыркы жекшемби күнүндө белгиленет. Буга кошумча Юстиция министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан акысыз юридикалык жардам берүү акциясында жарандар тарабынан суроолор көп болгондугун юристтер, адвокаттар, нотариус кызматынын өкүлдөрү белгилешти. Салтанат Керимкул кызы, Нурлан Чойбеков, Сергей Мищенко, Каракол шаарынан. Балыкчы шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде окуу лагери боюнча семинар уюштурулду. Окуу керемет долбоорунун колдоосу менен 5 мектептеги башталгыч класстын окуучулары үчүн ачылган окуу лагери ар бир мектептен 50гө чукул балдарга билим берүүдө. Бул балдардын маалыматтык компетенттүүлүктү, социалдык коммуникативдик компоненттүүлүгүн калыптандырууларына өбөлгө түзөт. Окуу керемет долбоорунун алкагында Балыкчы шаарындагы 5 мектепте окуу лагер ачылып, башталгыч класстын окуучуларына билим берүүдө. Мында окуучуларга бир гана билим бербестен сабактан тышкаркы оюндарды ойнотуу менен алардын ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө шарт түзөт. Ар бир мектептен 50гө чукул балдарды окутуп жатабыз. Бул лагерде балдар 2 саат ушу мектепке келишип, атайын жомок формасында сабактарды өтүшөт. Ата-энелерге да өтө ыңгайлуу, анткени көпчүлүк ата-энелер азыр иштеп жатышат. Мына ошого байланыштуу балдары да ушул жерге келип, алаксып, мектептен сырткары, класстан тышкаркы иштердин алкагында көптөгөн ийгиликтерге жетеше алып атышат. So the camps are free. Бул лагерге катышуу акысыз жүргүзүлөт. Бул жылы да мындай лагерлерди 600 мектепте уюштурууга колдоо көрсөттүк. Эмдиги жылы дагы мындай иш-чара башка мектептерде улантылат. Билим берүү системасында бул иш-чара улантылышы керек. Мындай жигердүү иш алып баруубузга Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан аябай чоң колдоо көрсөтүлдү. Семинарга 7 дуандан адистер келишип, окуучулардын окуу көндүмдөрүн калыптандырууга багытталган тапшырмаларды аткарууларына күбө болушту.
Мамлекеттик стандартта айтылгандай, эң негизги балдарда бул негизги компетенттүүлүктөрдү калыптандыруу. Ошол негизги компетенттүүлүктөрдү калыптандырууда бул ушул эсеп лагерлердин маанилүүлүгү да себеби деген анда бала маалыматтык компетенттүүлүктү кабыл алып атат, социалдык коммуникативдик компетенттүүлүктү калыптандырып атат. Андан сырткары жанагы балдардын өзүнүн презентациясы, өзүн өзү уюштуруу компетенттүүлүгү калыптандыруу болуп атат да. Бул сабакта абдан сонун бир жомокко саякат жасадык. Биз 3 жомокту көрө алдык, андан сырткары инсценировкасын көрө алдык. Биз ойлоп атабыз, бул окуу эсеп лагерлери аркылуу балдардын эң чоң негизги компетенттүүлүктөрүн калыптандырууда бир чоң кадам жасап атат болушубуз керек деп ойлойбуз. Окуучулар үчүн мындай жайкы лагерь өлкө аймагындагы жалпы 600 мектепте уюштурулган. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте ишке ашып жаткан долбоор келерки жылда улантылары күтүлүүдө. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары. Кыргыз жергесинде көп кырдуу өнөр ээси Кыргыз Республикасынын эл артисти Орозбек Кутманалиевдин 90 жылдык мааракеси белгиленүүдө. Ал учурунда кыргыз маданиятына бараандуу салым кошкон талант катары белгилүү болгон. Анын кыргыз фильмдеринде жараткан каармандардын образдары өтө чеберчилик менен аткарылгандыгын ушул күнгө чейин элдин эсинен кетпейт. Орозбек Кутманалиев жөнүндө кабарчыбыздын материалында. Орозбек Кутманалиев 1932 жылы 10 майда Сокулук районунун Шалта айылында туулуп өскөн. Жаш кезинен эле ыргүүгө, актёрдук чеберчиликке шыктуу болуп чоңойгон. Кыргыздын залкар обончу, аткаруучулардан үлгү алган. Кийин дастанчылык, төкмө акындык, аткаруучулук шыгы менен элге таанылган. Анан албетте кинолордо жараткан каармандар менен өзгөчөлөнүп, элге кино актер катары белгилүү болгон. Орозбек Кутманалиев агабыз 90 жылдык болуп атыптыр. Мен абдан кубанычтамын. Эми Орозбек ага жөнүндө мен көп нерсе билем, көп чогуу жүрүп калдык, көп съемкаларда болуп калдык, көп жакшы жыйындарда болуп жүрдүк. Эми Орозбек ага жөнүндө айта турган болсок, бул эми Кудай Таала берген бир улуу талант адамдарыбыздын бири. Була дегенде баштаганда жана комуз менен дастандардыр да, сондырлардыр да, билесиңер да, сарбайларды кандай келтирер даган убагында сонун ырчы катары белгилүү эле. Кийин анан баягы улуу кино актер катары укмуш ачылды бул, аны билесиздер. Мына фильмдерде, кайсы фильмдерде кандай өзгөчө мына жанагы Ак кемедеги Орозкулдун ролун эмне деген керемет образды жаратты. Ошол жанагы Болот Шамшиев агабыздын көрөгөчтүгү ошо фильмде Ак кемеде ошол ар бир образды ушунчалык таап. Ошон үчүн Орозбек агабыздын жанагы Орозкулга түшүшү ошол кишинин өзгөчө бир кино режиссер катары бир гениалдуу адам экенин көрсөтүп турат. Орозбек Кутманалиевдин аткарган көптөгөн ырлары, дастандары Кыргыз радиосунун алтын фондусуна сакталып, эфирден берилип келет. Кыргыз радиосунда дикторлук кызматта да иштеп, көптөгөн жазуучулардын аңгеме, повесттеринен көркөм окуп, алтын фондусуна калтырган. Мен дагы Орозбек аганын бир айкөлдүгүн айткым келип отурат. Мына бул Таласта Манас атабыздын 1000 жылдыгына карата бир чоң фестиваль болуп калды. Куудулдардын, акындардын, эстрада жылдыздарынын фестивалы болду Таласта. Ошо жанагы Урух Манас Ордодо болуп атат да. Анан ошо калыстар тобуна акындар боюнча ошо Орозбек ага кирип калды. Анан мен сахнада алып барып атам. Кечинде эл деген жайын айттым эле баягы жерде. Толтура эл. Анан ошол калыстар тобун тааныштырып атам, баланча түкүнчө да. Анан тиги ошо Орозбек агабызга келгенде кызык нерсе болду. Мен бакайдай болгон Орозбек атабыз деп айтышым керек эле да. Ошону айтып отонан тилимен жаңылбадым. Бакадай болгон Орозбек ата деп болуп турмун да. Бакайдайды Озума ошондо чыгып кетти, бакадай болгон депчи. Эл болсо кыйрап калды. Эмне кыларымды билбей калдым да, эмне деп айтам. Анан Орозбек ага түшүндөн чыгып келатат. Балекет басып азыр эми сен оозуңа карап сүйлөбөйсүңбү? Сен
бет düşe olsan kişini avaylap söylebeysin. Ушинтип эле анан кийин ушундай болуп калабы деп айтабы деп бир ушу бир жаман акыбалда жүрөгүм ооруп өзүм ушундай бир жаман акыбалым эми 1000 деген адам отурат. Баракет басырды алдагыдай айдан кейип отурам, бирок Орозбек байке келди, жаныма келип анан колумду кармап туруп темирлан айланайын. Эми ал тилде сен эми аны атайын айткан жоксуң бара. Sen hem köp sarsana oldu. Men eştike bolgan jokmун anda. Almaga jugup kalgan jok. Kırgız madaniyatına salımız Orozbek Kutmanaliyevke el artisti jogorku namı verilgen. Кийин эс алууда жүрсө дагы коомдук иштерге активдүү катышып, Бишкек шаарындагы Сверлов райондук ардагерлер кеңешинин төрөгалык милдетин аткарып, жаштардын насаатчысы да болгон. Анын ысмы Сокулук районунун маданият үйүнө жана туулуп өскөн айылынын бир күчөсүнө берилген. Маданият, массалык маалымат тармактарында Орозбек Кутманалиевдин эмгегин, талантын эскерүү кечелери өткөрүлүүдө. Туратбек Рахманов, Нурлан Чойбеков, Мадина Абакирова, Ысык көлү маалымат кызматы үчүн. Көл калаасынын киреберишинде жайгашкан Балыкчы шаарында жаңылануулар орун алууда. Алсак канча бир жылдардан бери каралбай ээн жаткан эс алуу жайы калыбына келтирилди. Көгүм киргени мында келип сейил деген жергиликтүүлөр дагы көбөйгөн. Сейил багындагы эс алуучулардын маанайы кабарчы даярдаган сюжетте. 50 миңден ашык калкы бар Балыкчы шаарындагы бул сейил багы сайыз удураганы каралбай ээн жаткан. Эми минтип аптаптуу күндө жергиликтүүлөрдү сергитүүчү эс алуу жайынын айланышына шаар тургундары ыраазы. Оргумалар коюлуп, жашылга бөлөнгөн сейил багы кечкисин эс алуучуларга толууда. Ушу парк каралбай, эчтеке болбой, ушер бир жаман абалга келип калды эле. Ушу Балыкчы шаарынын жаш тургундарынын демилгеси менен чет өлкөдө жүргөн ушу парк салынып, эс алуучу жайга айланып, дагы келечекте мындан да жакшы нерселер салынып, колдонулат деген ойдомун. Шаарыбыздын тургундарына кайрылып кетет элем, ушу салынган паркты өзүбүз бир барктап, ушул айнектерин, газондорду, елкаларды сындырбастан, күйүүчү лампочкаларды сындырбаса экен деп. Себеп дегенде бул шаарыбыздын так ортосунда жайгашкандан кийин өзүбүз эле эс алат экенбиз. Анан эми көздүн карайындай сактап, дагы эле ушул өркүндөтүп ушул паркты. 13 гектар жерде элеген эс алуу жайын жаңылоону, иретке келтирүүнү демилге катары көтөргөн шаардын чет жерде иштеп жүргөн жарандары тарабынан каражат бөлүнүптүр. Бирок эс алуу жайынын долбоору азырынча толугу менен ишке аша элек. Бөлүнгөн каражатка четинен иш аткарылып, алдыда жасалуучу иштер дагы көп. Эс алып жүрөбүз, абдан сонун кылып ачты, жаңы, таза, тыкан, баарыбыз жыргап ушул жерде күндө кечке маал эс алып келебиз. Чоң рахмат уюштуруучуларга. Буга чейин айтылган маалыматтар боюнча буга улай эле ачык амфитеатрын куруу дагы мерчемделүүдө. Ал эми Балыкчы шаарын көрктөндүрүп, иретке келтирүү иштери ушуну менен эле токтоп калбашы кажет. Ал үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү натыйжалуу аракеттерди көрүүсү зарыл. Гүлбарчын Молдоева, Сталбек Саманчиев, жаңылыктар, Балыкчы шаары. Мамлекетибиз гүлдөп өсүп өнүгүп, жергебизде жалаң тынчтык болсун, элибизде бейпилчилик орун алып, дайыма жаңылануулар гана болсун деген ниетте сиздер менен кийинки эфирлерге чейин коштошомун. Саламатта калыңыздар.